Улан деген жаныбар немеси, кличкасы. Өзү мынау Кара Суудан эле алгам. Төлөн деген кишиден. Бул алганыма bir 3 жыл болуп калды. Азыр bir 5 асый, Кудай кааласа жазга. Жакшы көп сорундарга жетишип жүрөт. Азыр өзүңөр көрдүңөр, ана Тынардагы мактап жүрөт мынантип. Кыргызстанда жакшы аттардын бири да, зор аттардын. Төөгө машинага таштап жүрөт. Кайсы породадан келген дейсиз азыр? Бул карабайыр эле деп жүрөбүз эми. Таза карабайыр эмес эми, аз-маз аралашканда бир данчак, панчак канында бар. Анан бул азыр бою канча, салмагы канча чыгышы мүмкүн, анан багуу жолдорун, жемдөө дагы башка жолдорун айтсаңыз? Бою 1,68. Анан бул кадимгидей эле кеч саар арпа жейт, беде жейт, жылкылардай эле. Канча килограммдан берип турасыздар күнүнө? Кеч 5 килограммдан эле жем жейт. Кадимки эле неме аткан баккандай. Анан бул мындай жанагындай эрежелүү көк бөрөгө саласыздарбы же бай аламан эле? Эми основной эле аламан. Убакча бизде торпок улак деп коет. Илгертен ушу ата бабабыздан калып келеткан мурас катары ушул улак чаап жүрөбүз. Анан бул өзүңүз чабасызбы же атайын даярдалган улакчыңыз барбы? Өзүм чабам, инилерим чабат. Кошо эрмек, анан Манас Ниязов айтылууба, Ниязовдардын эң кичинекей иниси бар Манас деп. Ошол көбүнчө ошол чабат кээгеде, канча-канча. Анан бүгүнкү күндө бул жашы канча болуп калды ушунда? Жашы азыр жазга 5 асый. Ошондо ушул убакка чейин мындай сыр болбосо канча байге өттүңүз, эң чоңундон кайсы бар? Ирилери барбы арасында? Эми былтыр Нокатта бир чоң улакта ошо Манас Ниязов маслан өжетке таштады. Алар митутта элдер тапып туткан экен. Быйыл төлөргө машинага таштап атат, эми ар кандай. Эми жалпы эми бир нече машина 10дан аш төө кой деп койсок болот ошондо. Жок, эми ошол дасыжча таштап атат жаныбар, чуркап. Ошол бул атыбыз Аккула деген атым бар эле, илгери Россиядан алдырган. Ошонун баласы. Бул атасы ошо Орловский. Старый өзүнүн эле Карабайыр бейден туулган. Азыр бышты жазга Кудай кааласа. Бул дагы эми Кудай кааласа ушундай чоң аттардай болуп эмишке жарайт. Азыр эми улакка сара элексиз да? Улакка сара элекпиз. Эң жашы ушул азыр берде. Кечте болуп калды дедиңиз ана? Деди аттарды ким топтойт? Эми өзүңүз эле айылдасыңыз керек, өзүңүз эле топтоп коюңуз деди. Өзүм деле айылда өстүп, айылда чоңоюп, жашыбыздан ат жалында чоңойгонбуз. Бирок эми мен колум бошобойт жумуштар менен. Акыркы күндөрдө бир абам бар, Реш деген. Ошол аттарды бүт ошол топтоп берет. Улакка мынантип эле, анандай кыла, эми тайрлагыла, эми мынал тайыр болду, муну чапкыла деп. Көбүнчө ошол ырастап берет. Бул эми баягы кыргыз элинин улакчан илгерткен улак менен өткөн ошол аз деле дүйнөлүк көчмөндөр менен улактарды жардама кылып дүйнөлүк масштабта болуп калбады анан. Ошол мынау аттар деле кыргыздын канатындай болуп калган да. Булар өзүнүн жем чөбүн жөн актаса керек эми кылган иши менен. Жок, эми ол мусулмандар эч качан атты актады, актабады дебеш керек. Бул илгертен ата бабабыздан калып келеткан бул мурас катары бул аттарды ар бир кыргыз бакса өзү жакшы болот. Мына ата бабабыздан калган деле салт бар. Мына жаныбар бул аттар 70 тилек жакшылык тилейт экен. Ошонун 4 бир гана тилеген жылкы өзүнө тилейт экен ат. Бир гана тилеген. 4 путум аман болсо, хазайыныма өлөр-өлүкчө кызмат кылам деп эң эле жөнөкөй тилеги. Бул жылкылардын ушундай жакшылык тилеги бар да. Бул аларга жем, чөп бергенди эч качан адам эсептебеш керек. Бул закат катары. Ар бир мусулман адам закат бериш керек. Өзүнүн тапкан кирешесине жараша. Ошол катары булар эч кандай неме болбойт. Максат Ажы муфтийбиздер айтып кетпеди. Бул атты башка чаппаш керек, атты сөкпөш керек, атты какпаш керек деп. Бул жаныбарлар төркө тизгин менен гана барыш керек. Улакта, жоого чыкканда дегенде илгери.
ошондой. Бул атыбыз, буякта дагы бир атыбыз бар. Көкчө деп коебуз, кличкасы. Бул жакында алдык. Эрмек деген иниме. Старый Орлов өзү породасы. Россиядан келген. Жалал-Абадка келген, Жалал-Абадтан алдык. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Бул деле быйыл желеге коебуз деп таптап атабыз эми. Мына улактар бүтсө. Кудай калса кулун алалы деп будан дагы. Бунун кличкасы көкчө. Буну дагы мына жакшы, Кудайга шүгүр. Улактарга жакшы болду. Азыр жашы канча болуп калды? Жашы бул жазга 2 асы азыр. Бул эми жана үйүргө эле койлот да. Жок, улакка да чабабыз. Үйүргө кайыл деп алдык атайын. Ушул Орловский порода деп атасызбы? Старый Орловтон. Старый Орлов. Российский порода. Ушул жакшы барабы улакка же тиги берки аттарыңызга? Азыр эми бул деле жамандабаш керек. Өзүбүздүн бир кара байырларга жетпейт да баары. Мына чагылганга окшош аттар болсо көп адамды түшүнө кирет го бул. Чагылган деген өзүндө жана тез жүргөндөн эле ушундай ат коюп койгон да. Ошодон мурунку хозяйны чагылган деп койгон экен, ана биз деле ошол одан алгандан кийин, ошо төлөнүкөдөн алгандан кийин ошол. Эми бул кара байырлар баары башкача ат болот да. Өлбөс, житпес. В общем, аябай чыйрак, тың аттар болот да. Мына кара байыр дагы чечип келген. Мына кече 5 күн болуп калды буну алганыбызга. Бул Акжал деген башта да атыбыз бар эле, ол көсүй өлүп калды. Буну Кошой деген иним алып бердим кече. 5 күн болду. Жалал-Абадтан алдык. Кара байыр порода бул. Кличкасы Акжал. Мына чист таза кандуу кара байырлар ушундай болот. Өздөрү бойлору 1.65-ин терегинде эле болот. Мына жиликтери жоон болот. Башынын чоңдугу менен мойнундай бирдей болот да. Ошон үчүн булар кара байыр болуп аталат. Кыргыз жылкылары таза кыргыз жылкылар ушундай болот. Ушудан аргындашкан аттар бармы? Кара байыр менен биздин кыргыз жылкылары. Ошого сурап жатырсың. Азыркы кара байырлар менен аргындашкандар менен мына бүгүн алып келдик. Азыркы кара байырлар менен английский породалар, англичан аттар менен. Ушулар мына Новокыргызский деген аттар ушулар болот. Таза Новокыргыз породалары. Ушундагы Кудай калса бир желеге коебуз деп мына бүгүн алып келип неме кылып отурабыз. Новокыргызский порода деген ушулар. Биз Кудай кааласа мына Аккула дыйкан чарбасы деген дыйкан чарба ачканбыз. Ошону неме кылабыз. Буну азыр дагы бээлерди да жакшы бээлерди алып атабыз. Ушул асыл тукум бир кыргыз породаларын чыгаралы деп биз дагы ошого аракет кылып атабыз. Жалпы 7-8 атыбыз бар эми. Кунамыштылар. Азыр дагы короодо дагы немелерибиз бар. Мынал дагы жакында буну дагы алдык бир 2 ай болду. Бул азыр бышты жаныбар. Өчүртө ушул улака алабыз атайынчы. Илгертен ушул атам айтып кеткен. Улум атың барда жер таны, атаң барда эл таны, атты минип чоң байгелери болсо, чоң аш той болсо, ошол жерде кыргыздын калпагын кийип, атты минип, ушул эл аралап, журт аралап жүр. Иш бүтөт тиргилик. Эң биринчи ушул немелерди эч качан неме кылбайт. Ушу ат минип, ат жалында жүр постоянно деп ушинтип айтчу болчу. Анан эми экинчиси мына Кудай кааласа ушуларды азыр жакшы кыргыз порода бээлерибиз бар бир 2-3. Ошолорго коюп жакшы кулундарды алалы деп атабыз. Өзүңүз жерден немелер бар да таптай тургандар, ушулар боюнча айтсаңыз, эми ат таптаган ошол айттым го, бүт аттарыбызды таптап даярдап берген бир тапчы саяпкер абам бар, Эрештеп. Ошол бир тууган абамыз болот. Абам ошол Эрастар даярдап берет. Анан бу жерде инилерим Асоной, Кошой. Анан онун кичинекей баласын Акбалта ушулар даярдап, улакка даярдап берет.
Бул кочкорду былтыр Афганистандан алып келдиргенбиз. 270 000 сомго. Өзү бул бийиктиги 1,12 чыгат. Узуну 1,70 чыгат. Бул афган породасы. Афган менен өзүбүздө кара кыргыз породасы койлор бар. Ошол менен афган менен гисарды аргындаштырып бир кыргыз порода кой чыгаралы деп инилери менен неме кылып атабыз. Эми ошондой сүйлөшүп атабыз. Кудай кааласа ушул афган порода менен гисар породаны Тажикстандан чыккан. Тажиктардын гисар. Ушу биз деле ушу кыргыз породаны чыгаралы деп ниет кылып атабыз. Кудай кааласа бул афган порода. Бул гисар менен өзүбүздүн кыргыз немеден аргындашкан порода өзүбүздөн чыккан. Буну дагы ушул кыргыз породасы кудай кааласа ушундай жоон афгандарга караганда. Эт салмактуулугу общий живой вес 160 килограммдын ар жак бер жагында. Таза эти где-то 80-90 килограммдан эт берет булар. Сандан бир сапатка өтөлү деп ушул кочкорлорду чыгарып сатып атабыз. Мына Афгандан түшкөн козулар бар. Ушуларды где-то 25 000 сомдун тегерегинде берип атабыз. Ургач эркек. Жо эркектердин кочкорлорун берип атабыз. Элдер дагы ушу Жашында эле алып, козуларында бир 5 айдан кийин бөлгөндөн кийин элдер дагы ушу пайдалансын. Ушу кыргыз элибизде ушундай жакшы асыл тукум немелердин сандан бир сапатка өтүп жакшы койлорду өстүрсүн деп ушундай мааниде чыгарып атабыз. Туруп, буларга чөп салып, суарып, жем болсо кеч беребиз да. Аны бастырып келебиз, бастырып келгенден кийин кашып, буларды кайтара отко коюп. Мен улакчы жаккандардан манасын жазып чыгат дейм. Кыргыз элинде жакшы таанылган, жакшы чабат, өзү да здоровый. Жаш кез менен эле аралашып. Бу жерде дейм, бу жерде. Бу жерде 2-3 жыл болуп калды. Бул сусап же бир нерсе болуп калганда баягы эшикте өзү көрсөтүп калат. Мындай жөн акылдуураак да булчу. Эшикте көрсөткөндө мисалы башка аттар эшикти ачпайт да, билбейт да, бул өзү эшикти ачып мындай түртүп. Мына 5-6 күнлүк козулар. Жалаң эгиз туулган койлор булар. Айдайт. Бар. Афган менен биздин кыргыз порода койлорубуз аргындашканда. Буттарда эгиз козулар бар жалаң. Вот айдап жүрөт. Чөп сала коесузбу? At